Бир жаш кыз атасына келет да: "Ата, мен оор турмуштан ушунчалык жатап кеттим. Дайыма кыйынчылыктын үстүндө жүрөм. Агымга каршы сүзүүгө туура келип жатат. Чечилбеген маселелер көп болуп кетти. Такыр чарчадым. Эмне кылуу керек?" деп даттанат. Атасы жооп бергендин ордуна 3 бирдей мискеге суу куюп, отко коет да биринчисине сабиз, экинчисине жумуртка, үчүнчүсүнө болсо кофе салат. Бир топ убакыт өткөндөн кийин сабиз менен жумуртканы чыгарып, чөйчөктөргө кофе коет. "Мына, сен байкап турдуң, эмне өзгөрүү болду?" деп кызынан сурайт. Сабиз менен жумуртка бышты, ал эми кофе кайнап даяр болду деп жооп берет. "Жок кызым, бул сырткы көрүнүшүнөн гана ошондой. Мына, жакшылап кара. Сабиз катуу эле, сууга кайнагандан кийин жумшак болуп калды. Ичи суюк, сырты анча бекем эмес жумуртка катуу болуп бышты. Сыртынан караганда өзгөрбөгөнү менен сырткы күчтөн улам ички абалы чоң өзгөрүүгө дуушар болду. Адамдар да ушундай. Турмуштун кыйынчылыгына туруштук бере албаган кишилер алсыз болуп, ал эми эрки күчтүү, сабырдуу, бирок жумшак кишилер турмушка бышып, чыдамкай болуп калышат." "А кофечи?" деп кызы сурайт. "А бул андан да кызыктуу. Ал өзүнө терс таасир этүүчү сырткы абалга толугу менен баш ийип, сиңишип отуруп, кайра ошол чөйрөнү да өзгөртүп, кишини тамшандырган, даамдуу, жыты буркураган даяр кофеге айлантып койду. Айрым өзгөчө адамдар бар. Алар абалга жараша өзгөрүп гана тим болбой, абалды да, чөйрөнү да өзгөртүп, бардык абалды пайдалуу багытка буруп кетет. Албетте, мындай адамдар өз билимин, акылын, сүйлөө маданиятын туура пайдалануу менен ар качан өз максатына жете алат. Себеби алар кандай абал, кандай киши болбосун, жаман жактарын эмес, жакшы жагын көрө билет. Ал эми жакшы ниет, жакшы иштер ар дайым жакшы натыйжага алып келет."